Президент мыйзамсыз делип бузулуп жаткан үйлөр тууралуу үн катты. Өлкө башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине мыйзамсыз делген турак жайлардын бийлик тарабынан боздурулган учурлар боюнча кенен маек курду. Мен 2020-жылы өлкө башына келген кезде жерлерди мыйзамсыз басып алып, үйлөрдү салып алган жарандарыбыздын көйгөйлөрү менен иш баштагам. 2005-жылкы ыңкылаптан бери жерлерди өзүм билемдик менен басып алышып, үйлөрдү салып алып жашап жаткан жарандарыбыз 10 миңдеген түтүн экен. Айыл болуп кетишиптир. Көбүнө эсе Ош менен Бишкек шаарларынын тегерек экен. Колдорунда кызыл китептери жок. Жашап жаткан даректери боюнча каттала алышпайт. Балдарын мектепке же бала бакчага бере алышпайт. Шайлоолорго катыша алышпайт. Дей койчу. Иши кылса адам катарына кошула албай жүрүшкөнүн айтып, даттанып келип жүрүштү. Анан иликтеп көрүп мындай чечим чыгардым. 2021-жылга чейин үй салып алып жашап келген жарандарыбыздын үйлөрүн мыйзамдаштырып берели. Мындан ары жер басып алып үй салгандардын эч кимисине эч кандай уступка болбойт деп мунапыс жарыяладым. Ошентип 15 жылдан бери айыл болуп жашап жаткандардын үйлөрүн мыйзамдаштырып бердик. Андан кийин эмне болду дебейсизби? Жергиликтүү бийликтегилерге да алар менен чогуу иш кылган Шылуундурга да Кудай берди. Жергиликтүү бийлик бош жаткан жерлерди мурда берилип кеткен кылып, үйлөрдү салганга шарт түзүп беришти. Албетте чөнтө кызыкчылыктар үчүн. Шылуундар болсо жасалма документ менен карапайым элди алдап сатып ийген фактылар аныкталды. Кийин баары кармалып камалышты. Мисалы Аламүдүн районунун акими жана башка ордо чиновниктер Шылуундар камалышты. Мындай мисалдар көп. Анан шустрый жарандарыбыз пайдубалын куюп, айрымдары дубалын көтөрүп, алды чатырын жаба салышып, мен мурда эле кургам деген шылтоо менен акыры мыйзамдаштырып берет деген максат менен ар кандай курулуштарды кура салгандар көп. Албетте арасында чынчыл жарандарыбыз да болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүгү 2021-жылдан кийин үй же болбосо ар кайсыл багыттагы күркөлөрдү сала калгандар. Эгер биз алардын баарын мыйзамдаштыра берсек, анда көндүм адат болуп, бара-бара айдоо жерлерибиз калбай калат. Өзүбүздү өзүбүз тамак аш менен камсыз кыла албай, башка өлкөлөрдүн көзүн карап калабыз. Ансыз деле бүгүнкү күндө айрым тамак аштын түрлөрү боюнча өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып, ар бир жарандарыбызга кайрылат элем, айдоо жерлерибизди басып алып, ар кандай курулуштарды салганды токтотуңуздар. Айрымдарыңыздарда турак жай. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Маселеси курч тургандыгынан кабарым бар. Ошол үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өзгөчө көңүл бурулууда. Анын шарттарын болушунча ийкемдүү кылуудабыз. Үй салчу жерлерибизге эң чоң жок дегенде көп кабат үйлөрдү салалы, бир киши батчу жерге 10 кишини батыралы, бизден кийин да урпактарыбызга жашоо бар экенин унутпайлы. Мен дайыма үйү снос болуп жаткан жарандарыбызды талаада калтырбагыла. Миктен кезексиз үй бергиле деп мэрлерге айтып жатам. Эгер чындап эле үйү снос болуп жаткан жарандарыбыздын башка жакта жашоого мүмкүнчүлүгү жок болсо, миктен үй беребиз. Эгер мен жогоруда айткандай эптеп эле жерге ээ болуп калайын дегендер болсо, алар деле тез эле аныкталып калат. Алардын бетин ачабыз. Өлкөбүздө тартип болуш керек. Тартип болбогон өлкө өнүкпөйт. Андай өлкөдө башаламандык боло берет. Ошто суу каналынын үстүнө үй салып алышыптыр. Суунун шлюзун көтөрүп түшүрүш үчүн кимдир бирөөнүн үйүнө кирип, үйүнүн ичинен иштешин керек экен. Бул эмне деген акмакчылык? Мындай көрүнүш бир дагы башка өлкөдө болбосо керек, дейт президент. Булак Суперкежи. Эки нарындагы кулаган көпүрө. Айдоочунун сөөгү табылды. Нарын районундагы Эки Нарын айылына алып өтүүчү көпүрө урап, Нарын дарыясына кулаган жүк ташуучу унаанын айдоочусунун сөөгү табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 41 жаштагы жарандын жансыз денеси Нарын облусунун Ак Кыя аймагынан милиция кызматкерлери тарабынан табылган. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүүдө. Эске салсак, 13 августта Эки Нарын айылынын Нарын шаары жана башка аймактар менен байланыштырып
турган көпүрө кулаган. Супер KG порталынын элдик кабар бөлүмүнө аталган айылдын тургундары Нарын дарыясынан алып өтчү көпүрө кулаганын билдиришкен. Жергиликтүү тургундар көпүрөгө көп жыл болгонун, эскилиги жетип, авариялык абалда турганын айтышып, көпүрө мектептин курулушуна арматура жеткизүүгө бара жаткан жүк ташуучу унаа өтүп бара жатканда кулаганын белгилешкен. Алар убагында тургундардын кайрылуусуна карабай, жергиликтүү бийлик тарабынан көпүрөнү оңдоо иштери жүргүзүлбөй келгенин айтышкан. Булат Супер KG. Мишустин Аляскадагы саммиттин айынан Кыргызстандагы иш сапарын эрте жыйынтыктады. Бүгүн Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Евразиянын өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышуусун жыйынтыктады. Мишустин эрте жыйынтыктаганынын АКШ менен Орусиянын Аляскадагы жолугушуусуна байланыштырды. Кечирип коюңуздар, Москвага кайтып кетишим керек. Билесиздер, бүгүн Аляскада Орусиянын жана Американын президенттери Владимир Владимирович Путин менен Дональд Трамптын катышуусунда саммит өтөт, деди Мишустин сүйлөгөн сөзүнүн аягында. Жыйын Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Ага бир КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары катышууда. Бишкектеги базарларда чөнтөк уруулук кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бишкек шаарынын базарларында көп жылдар бою чөнтөк уруулук кылып кылмыштуу иш-аракеттерин жүргүзүп келген кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу бүгүн УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, УКМК ички иштер органдары менен бирдикте Бишкектин базарларында көп жылдар бою чөнтөк уруулук кылып келген кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө карата иш-чараларды өткөргөн. Тактап айтканда, Бишкек шаарындагы ири базарларды көзөмөлдөгөн, мурда соттолгон 1994-жылы туулган кылмыштуу топтун башчысы тарабынан системалуу түрдө тоноо, оорлук фактылары аныкталып, Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары абоду каттоодо турган жаш муундар арасында кылмыштуу идеологияны активдүү колдонуп, жайылтып жүргөндүгү такталды. Козголгон кылмыш иштин алкагында кылмыштуу топтун башчысы кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошол эле учурда аталган кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүнө карата профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлдү.